Салам достор, сиздер менен кыскача кино. Бүгүн сиздерге кино жөнүндө айтып берем. Бул окуя эки дос СШАда эң чоң вышкага чыгайын деген максат менен келген эле. Алардын ойлоруна да келген эмес, мынчалык коркунучтуу болорун. Бул кинонун аты Вышка 2022-жылкы. Кинонун башталышы альпинисттер тоого чыгып бараткан. Бекли Шылланын көзүнчө Дэнни кулап түшкөнүн көрөбүз. 51 жумадан кийин Бекли Деннанын өлүп калганын эстеп күнү кыйламакчы. Бир күнү анын атасы келет, анын аты Никон. Атасы кызына жашоошу менен токтоборун айтат. Ал айтканы кызына жакпастан кызы нерв болуп, жалгыздыкка кетип калат. Өзүнө кылсалар да подушкасы Шылла келип калат. Шылла ага ысытканга аракет кылат дагы. Мага шерик керек, бул телебашняга чыкканга деп айтат. Бекли ойлонбостон макул болот. Экөө уже сапарга чыккан болот. Кечке мал экөө кафеге кирип тамак ичкенге аракет кылат. Анан сүйлөшүп атып, Шылла мен эң сонун видео тартам вышканын үстүнө барганда деп айтат. Шылла терезени карап көп жылдан бери таштап кеткен вышканы көрөт. Ал вышка жакын арада бузулушун билет. Ошентип жаңы күн да башталат. Шылла өзүн видео камера тартып, вышканы да тартып, суктанып турган кез. Бул вышканын узундугу 600 метрден бийик турат. Булар ага карастан эң бийиктигине чыга турган кез. Вышкага жакындап калганда ал жакка кире албасын түшүнөт. Дальше жөө кеткенге аракет кылат экөө. Колдоруна кичине эле суу алганы белгилүү. Булардын абедке чейин эле барып келе турган ойлору бар эле. Бул чыгышта этаптарга бөлүнөт дейт. Бул башталышта 550 метрге чейин көтөрүлгөнгө аракет кылат. Баштан ичи темир каркастан болот. Бекли башында эле аракет кылат 5 жакка чыкпаганды. Шелли макулдугун алганга аракет кылат дагы экөө чыгууну баштайт. Бир аздан кийин уже чыгууга сапар алышат булар. Биз көрүп тургандай эле бул узун шаты кыйшайып турат. Аны кармап турган бул темирди уже эскирип калган көрмөкчүбүз. Кокустан кармап турган шаты түшүп кетет. А Бекли кармап калганга жетишет. Эльфлио баштан бийиктигине жеткенде булар эс алышат. Ортосунан эле дүйнө жүзүн карап тургандай болот. Кичине убакыт өткөндөн кийин биринчи этапта өтөт булар. Бекли уже бийиктиктен корко баштайт. А Шылла болсо эч нерсенин коркпой кетип баратканын көрүп, аны көргөн Бекли аркасынан чыкканга улантат. Башында эч нерсе коркунуч жоктой эле көрүнөт. Алдан болсо спутниковая тарелка коопсуздук кылат. Ага карабай эле анын жанынан өтүп кетишет. Шылла тамашага салып лестницаны кыймылдатат. Кыймылдаткан соң лестницанын бир болту ыргып түшөт. Аңгыча эле экөө башнянын эң үстүнө чыгат. Бири-бирин кичине сүрөткө тарткандан кийин Бекли Деннин топурагын жерди көздөй таштайт. Булар башнянын үстүнө чыкканын аяктап, ылдый чөйүн деген ниет менен шатын тебелесе шаты үзүлүп кетет. Бекли өлүмгө жакындап калганда Шелли аны ылдам кармап калат. Шелли болгон күчү менен өйдө тартып чыгат. Булар эми ылдый кантип түшмөкчү болду. Телефону сигнал кармабайт. Булар бирок дирүү менен сигнал берүүчү тапанчаны таап алат. Сумкасы тарелканын үстүнө түшүп калганын көрүп турмакчы. Беклинин буту жаракат алган Шылла көрүп, Шылла аны байлап салат. Жардамга келишет болуш керек деген булар ой менен сүрөткө түшүп, кичине убакыт өткөндөн кийин Шылла эки жакты кароого көз салууда. Бир машинаны көрүп калат. Ал машина болсо ташталган машина болуп чыгат. Андан бери 5 саат өтүп кеткенин көрөт. Видеосунан лайк койгонун көрүп калат. Алар связь болгонун билишет, бирок ал үчүн ылдый түшүш керек. Телефонду жипке байлап ылдый түшкөн алардын оюна келет. Телефон 15 метрле ылдый түшөт бирок. Ошондо да антеннасы чыкпай коет. Бекли телефонун кетасына салып ылдый түшүргөнүн чечет. Бирок болобу же болбойбу билбейт. Ылдый жакты караса адам ити менен жүргөнүн көрүшөт. Ити телефонун карап басып кетет. Бекли ботинкасын ыртканга аракет кылат. Ал кишиге өйдө карай турган ой келбейт. Андыктан кечкирди. Бекли ракетаны кой берет. Эми болсо аларды көрүшөт. Бирок аларды көрүп туруп, машинасын урдап качышат. Кечинде Бекли Шылланын бутуна код жазып коет. Дэн 143 деп жазып сүйүүсүн билдирчү. Шылла 4 айдан бери Дэн менен сүйлөшчүмүн деп мойнун алат. Албетте аны Бекли билбечи. Көрүп тургандай эле жаңы күн келди. Экөө дагы эле Дэн жөнүндө урушуп жатат. Ортодо 24 саат өтүп кетти. Жардамдан кабар жок болуп атат. Ботинкасын ылдый ыртса да жардамын көрбөй койду. Сумканы жип менен ала турган жаңы ой келет буларга. Бирок ал үчүн ылдый түшүш керек. Шылла ылдый түшкөнгө аракет кылат. Акырындан сумканы алганга аракет кылат. Бирок сумкага жетпей калат. Ал үчүн Шылла крепленияны чечип салат. Анан тарелкага секирет. Аны отуруп сууну ичет. Бирок кантип өйдө чыгыш керек деп билбейт. Селфи палканы колдонууга ой келет. Жипке ийилип секиргенге аракет кылат. Темирге бир аз калганда Шылла кулап түшөт.
Бирок кармап калганга жетишет. Колунда орутуп алат, анан Бекла жип менен тартып чыгат. Бекла чектин башка бетине кат жазат. Аны болсо квадрокоптерге бекитип учурганга аракет кылат. Квадрокоптер учуп кетет. Бирок ошол учурда эле батарейкасы өчүп калат. Бул ой ишке ашпай калат. Квадрокоптер кайра артка келет. Кайрадан эми кеч кирет. Бекла ойгонсо Шила жок. Бирок ал түшүнө кирген нерсе экен. Эртең менен туруп жаңы ой келет буларга. Эң үстүндөгү лампага чыгууга аракет кылат. Ага зарядканы кое турганга ою бар эле. Бирок контактка жетпей турганын көрүп калат. Шакегин чечип удунтил сыяктуу коюп коет. Бирок ошол учурда эле зарядкасы иштеп кетет. Бул учурда кичине күтүп туруш керек. Асмандан куш учуп келип кол салат. Беклинин колундагы сумка ылдый түшүп кетет. А Шила болсо такыраны кармай угат. Зарядкасы 3% эле толот. Эми болсо эртең мененки 10го чейин күтүп туруш керек. Ошол убакта мейманканада элдер көп болот. Дрон түп-түз учуп бараткан болот. Мейманканага уже жетип калганда жүк ташуучу машина сүзүп кетет. Айдоочу анын жанына келип карабай айдап кетет. А бул болсо акыркы үмүт болчу. Кеч киргенде погода бузулуп баштайт. Бул бузулган аба ырайы бери келет. Беклин бул жашоого күрөшүүгө алга кылбай калат. Шила болсо чындыкты айтууга мүмкүн болот. Мен бул жашоодо жокмун деп айтат. Мен буга чейин эле жипти кармай албай өлүп калгам деп чындыкты айтат. Ал анын ордуна сумканы эле тартып чыкканы билинет. Бир нече убакыттан кийин атасы менен ойноп аткан видеону көрөт. Атасы Бекланы издөөдө. Кайрадан эле таң атып калат. Тура калып эле кушту мойнунан кармап өлтүрүп салат. Бекла ылдый түшкөнгө аракет кылат. Шыланын ичине телефон менен ботинканы салып ылдый түшүрөт. Кеч киргенде атасы вышка жак келип калат. Ал жак келсе көп адамдар жүргөн болот. Алар болсо Шыланын денесин жаап аткан болот. Джеймс бул Бекла деп ойлойт. Кызы болсо анын жанына чуркап келет. Беклага жардам бергенге жетишкен. Ушул менен бул фильм аяктады. Сиз менен болгон бул кыскача кино. Бул киного баа берип коюңуздар. Ойлоруңуздарды комментарийге жазып коюңуз. Жакында көрүшөбүз, жакшы калыңыздар.